Президент Курманбек Бакиевди камабасаңар өткөрүп берели деп жатышат. Президент Садыр Жапаров мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев жана уулу Максим Бакиев Кыргызстанга келсе дароо камакка алынарын айтты. Бул тууралуу ал 11-мартта Кабар улуттук агенттигине берген маегинде билдирди. Максим Бакиев менен Жаныш Бакиевдер өмүр бою соттолгондуктан Кыргызстанга келсе түз түрмөгө түшөрүн, соттун өкүмүн эч ким өзгөртө албай турганын айтты. Ошондуктан аларды Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн баш тартып жатышканын кошумчалады. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы белгилүү болду. Эгер камабасаңар өткөрүп берели деп жатышат. Сапар Исаков боюнча да ушундай эле маселе. Камабасаңар бүгүн өткөрүп берүүгө даярбыз дешти. Биз ойлонуп жатабыз. Бир чети макул деп алып, ТЭЦ боюнча, музей боюнча сурабайлыбы? Кимдир канча акча алганын айтып берсе болду. Акчаны бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Урдалган миллиарддаган акчаны ушундай жолдор менен кайтардык го. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча деле ушундай маселе. Ячейкаларда канча акча болгон? Максимдин офисинен урдалып кеткен алтын концентраты жөнүндө сөз болуп жатат. Канча тонна болгон? Апрель-июнь окуялары жана башка иштер боюнча ал кишиден да экинчи тарап катары угуп, иштерди жыйынтыктап койбойлубу? Кантип эле ушул турган Москва менен Минскиден алып келе албай жатасыңар деп 15 жылдан бери жалпы эл талап кылып келе жатпайбы? Жалган маалымат тараткандар ушул сүйлөшүүлөрдүн чет бучкагын укса керек, деди президент. Буга чейин иликтөөчү журналист Болот Темиров Максим Бакиев Кыргызстанга келгенин, аны УКМКнын кызматкерлери коштоп жүргөнүн кабарлаган, мындай маалыматты УКМК четке каккан.